Аксы районунун Каракамыш айыл аймагынын Кара Суу дарыясынын сол жээгин аскалуу таш менен бекемдөө иштери жүрүүдө. Өткөн 2024-жыл катуу жандын кесепетинен жергиликтүү тургундарга коркунуч жаралган. Мындан улам быйыл долбоор даярдалып, кооптулугу бар дарыянын жээктери тосулууда. Жалпысынан Аксы районунда 13 объекти быйылкы жылдын планына кирип, 5 объекти толугу менен жумуш аяктады. Үчөөндө иш жүрүп жатат. Муну менен турак жайлар, ички чарбалык жолдор, айыл чарба жерлер сел сууларынан корголот. 2024-жылы багы катуу жамгырдын себебинен суу көбөйүп, анан могул жээкти суу алып кеткен да. Ошонун негизинде 2024-жылдын декабрь айында өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан сунуш кылганбыз, айыл өкмөтү тарабынан. Ошол планга кирип, азыркы учурда аткарылып атат. 80 метр жер аска таш менен бекемдөө үчүн кирген. Андан сырткары быйылкы жылы 25-жылы 2-майда катуу жамгыр жаап, ногу жакта Кокту колоттордон түшкөн бир 10 км аралыктан. Ушул жерде пайда неме болду, сел пайда болду. Мына айылдарда мынакта 17 кожолукту суу каптап, анан бул жерде убактылуу өзүбүз айыл өкмөт райондук МЧС бөлүмү менен биргеликте ачканбыз. Анан азыр ушул грунтту алып бул жака таштап атабыз. Кудай кааласа бул жер сел кылып кооптуулук алдын ала алынып атат да. Негизги максаты калктын коопсуздугун камсыз кылуу, калкка шарт түзүп берүү, турак жайларды, ички чарбалык жолдорду жана айыл чарба жерлерин коргоо негизги максаты. Бул иш-чаралар атайын түзүлгөн график негизинде, графикке ылайык иштер жүрүп атат азыркы учурда. Ушул тапта Ноукен районунун эски Кочкор ата айылынын жогору жагына сел кырсыгын алдын алуу үчүн атайын тосмо курулууда. Маалым болгондой, өткөн жылы бул аймакта сел кырсыгынан 1 адам каза болуп, катуу жанда турак жайларды суу баскан. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин авариялык калыбына келтирүү иш-чарасынын алкагында кооптулукту алдын алуу аракеттери көрүлүүдө. Мына жакшы билесиздер, 2024-жылы жамгыр көп жаагандыктан биздин Бостондан Эскочор тагамына 2 жолу сел жүрүү болду. Бир баланын өмүрүн алып кетти. Муну ошол себептен мына быйыл өкмөт тарабынан долбоор иштелип чыгып, МЧС менен биргеликте элдин коопсуздугун ойлоо үчүн ушул жерде мына алдын ала иш-чараларды жасап, мына тосмо курулуп жатат. Жарандардын турак үйлөрүн, ошондой эле айдоо жерлерди бекемдөө иштерин жүргүзүү иш-чарасы жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө 42 объекттин ичинен 16сы толугу менен аяктады. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 12 техника тартылып, азыркы мезгилде кызуу иш жүрүп жатат. Бейле кетсек, Жалал Абад сел кооптулугу жогору аймактардын катарына кирет. Облуста Көк Арт, Кашка Суу жана Кара Суу дарыяларынын жээктери кооптуу болуп саналат. Бүгүнкү күндө жерлерде атайын техникалар тартылып, өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери иш алып барууда. Асел Сыдыкова, Регион телеканалы.